Саламатсыздарбы? Менин YouTube каналымдын катталуучулары. Менин YouTube каналыма жазылып, лайк басып, комментарий калтырып жатасыздар. Абдан ыраазыбыз. Бүгүн биз сиздерге дагы бир мыкты инсандан интервью алалы деп туура көрүп турабыз. Ал Максат Надырбеков. Саламатсызбы, Максат мырза? Саламатсызбы? Биз мындай телевидение эмеспиз, бир формат эмес. Мындай эркин отуруп, ачык айткан сүйлөшүүнү туура көрүп турам. Андай эме кылып анда өтө правильный киши болуп эле калды. Мындай каалагандай келип YouTube, вот салам достор. Айзат айткандай комментарий калтырабыз. Жакшы. Колдогон, э? Жаман калтырсаңыз биз да жаман жазбабыз деп эле. Максат байке, мындай мырза деп эле байке десем туура эле го. Биринчи эле ушул чыгармачыл киши болгондон кийин чыгармачылыгыңызды сурасак туура го дейм. Кандай жаңылыктар болуп жатат, эмне менен алек болуп жүрөсүз? Негизи мына сиз азыр YouTube'дагыларга кайрылып атпайсыз, деп. Мен да ушундай YouTube канал кылып атам буюрса, өзүмдүн жеке Максат Надырбеков YouTube каналы. Азыр буюрса программаларды даярдап. Катталыңыздар дейсизби? Сөз катталыңыздар. Вот Кудайым буюрса Максат Надырбеков YouTube каналына катталып койсоңуздар, бизден дагы жакшы программалар болот. Анан кыйын кишилер бар го, өтө кыйын кишилерден жакшы билимдерди алып, алар менен жанашып, жакшы bir проекттерди иштеп атабыз азыр. Сүйүн Откеевдин жакшы бир проектисин азыр чуркап жүрөбүз. Жакында алдагы чыгат каналдардан. Андан сырткары ошол жеке өзүбүздүн баягы сабактарыбыз бар. Элдерге сабак беребиз дебиз. Кыйын болуп калабыз кээдечи. Анан ошол кыялдануу же болбосо жашоого кандай көз караш билген нерсебизди билген. Ашыкча моундай деп айта албайбыз, бирок жаштарга кичине болсо дагы салым кошуп коелу. Алар да билбей жүрсө ошону билип алсын. Бирөөгө сабак бериш үчүн өзүңдө дагы билим мол болуш керек, тажрыйба мол. Сиз ал нерсени каяктан алдыңыз? Эсимде сизден бир 4-5 жыл мурун интервью алганда мындай илимге сугарылган, китепти көрүп окуган инсан экениңизди байкаганмын. Ошол нерсеге сизди ким таасирлетти, ким түрткү берди? Бул нерсе дегенчи менде мондай болуп келген да. Сетевой маркетингде, же болбосо тармактык маркетинг деген нерсеге мен 2009-жылы аралашып калдым да. Ошол жакка аралашып, анан ал жактан китеп окуп баштадым ошол жактанчы. Анткени биздин жашообузга керектүү нерселерди, китептерди биз турат экен, бирок аны баалабай эле биз телевизор көрүп, же болбосо болбогон нерселер менен алектенип көчөдө ушага айың айтышып жүрө беркенбиз. Анан ошол жактан жакшы китептерди, авторлорду, мисалга азыр Брайан Трейси, ошол эле Киясаки, ошол эле мисалга Джон Кеханын китептери, Наполеон Хилл деген бар, Дейл Карнегинин китептери бар, көптөгөнчү. Негизги нерсеси бүгүнкү күндө биздин рынокко туура келбейт деп айтышат көбүчө, Американын жашоосун жазган депчи, бирок биз баары бир алардын артынан кетип баратабыз да. Биз 100 жыл артта болсок, значит ал билимдер туура эле да. Аны азыр колдонсок бизге жакшы болот. Анан китеп окуйбуз, видеолор бар. Мисалы азыркы акыркы эме көрүп атканым Илон Маскты көрүп атам. Ал кандай канткен, не кылган, чындыгында өтө сонун таасирлүү сөздөр бар. Адамга сөз жакшы таасир берет. Ошол сөздүн күчүн колдонсок болот. Анан дагы Кыргызстанда дагы ошо Орто Азияда белгилүү болуп аткан Давлатовдон, Саид Мурат Давлатовдун китептерин окуйбуз. Жеке байкелерибиз бар, Фархат Алайбекович, жакшы сабактарды берген адамдар. Данияр Чормошев деген байкелерибиз бар, акылдашабыз, чогуу турабыз, сүйлөшөбүз. Негизи ошол нерселерден алган нерсени бергенде көбүрөөк үйрөнөсүң да. Чем окуп алып эле жүрө берсек, ал көбөйбөйт да. Биз аны окуп туруп, бирөөгө айтып бергенде, анан көбөйөт экен да. Бирөөгө түшүндүрүп атканда, анан ошол. Алдыда айтып өттүңүз, киного тартылганыңыз. Ошол образыңыз жөнүндө айтып өтсөңүз. Акыркы кинолорубуз бул эме болду. Кыялкештер. Сүйүн Откеев деген эң мыкты биздин режиссер байкебиздин калемине таандык. Ал жерде мен мындай башында топто эмес болчумун. Сүйүн байке кино тартып аткандан тартып атышыптыр деп жүргөм. Чакырган эмес, бирок жашоо ушундай экен. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Кудай кааласа алып кетип калат да. Монтип сүйлөп атып, эртең жок болуп калышы да мүмкүн, эми ал бүт баары жараткандан. Анан ошол күндө баягы кыялкештерде мыкты бир 10 күнүн бири ачылбай өтүп кеткен бир инсан болду. Мен жакындан монтип сүйлөшүп аралашпасам дагы анын жанында жүргөн адамдарын көп таанычу элем. Ошол Акжол Канатбек уулу тартылып аткан кино болчу да. Анан Акжол
автокырсыктан өтүп кетти деп биз интернеттен окуп түшүнүп калганбыз. Анан жаман болгон турбайбы деп анын жанында да балдардын баарын таанычу элем, бирөөнү жакын мындай көрүшүп жүрчү элек. Курал Чокоевдин жанында жүргөн бала эле. Анан ошо менен деп коюп баягы эме болдук, аябай жаман болдук. Анан Сүймайке туруп эле чалып калды. Максат кандайсың? Бизде ушундай болуп кетти. Канат бизде кинодо тартылып аткан болчу деп. Анан эмне кылабыз десем айтты. Мен баягы экөөң типажың окшош экен. Алда сакал коюп жүрдү эле. Анан алда толук эле курсагы бар эле. Анан дублер болуп бере аласыңбы деди. Чынын айтсам, ата-энеме атаман сурадым, ата ушундай болуп атат десем. Айтты, мейли балам, өзүң туура көрсөң эме кыл депчи. Анан Нурзатка айтсам, с удовольствием барып вручать эт деди. Анан мен хорошо деп, мен деле өзүм баягы эме желанием бар болуп атканда, баягы если Сүймайке суранды да, аябай, пожалуйста, ушундай кылып бербейсиң депчи. Анан бүт иштерди токтотуп коюп барып тартылдык. Сиз буга чейин дагы Мегатой тасмасын. Мегатойдо. Сиз негизи актер эмессиз да. Ооба. Анан аткарганда элдерден кандай ой пикирлер келет, өзүңүз аткарган ролдоруңуз жагабы? Элдерчи бизде актер дейт. Могу актер да депчи. Бирок мен багы чында окуп бүткөн актерлор бар эмеспи? Ошолор менен кинодо отурганда эми жакшы кишилер бар, бирок кээ бирлеринен мындай бир иш чара алып бардым, той алып бардым. Ал бала биз мен тааныш эле, анын тоюн алып барып атам. Анан ошол жерде ал өзү актерский деп бүтүп, ушинтип иштеп жүргөн бала. Анан анын коллегалары келди театрданчы. Анан ошонун арасынан бирөө чыгып туруп, актер деген монча жыл окуш керек, ошону актер деп айтыш керек деп өлө эле өзүнчө эле баягы бушайман болду да. Анан мен дайыма ошондой кээ бир жерден угам. Айтышат да. Актер деген окуп, анан актер деген тиндей болуп, анан көчөдөн келип ар кимди тартып бересиңер депчи. Анан мен ошондон өзүмдү айтам, көчөдөн келген актермин депчи. Биз ушундай жүрөгүбүз каалайт, ошол нерсеге тартылгыбыз келет. Бирок мен чыгармачылыкта жүргөн адаммын деп айта алам. Ошол актерлук өзүңүзгө жакса кандай роль жараткыңыз келет? Биндин тасмасында балким. Мен деген мындай жаман кишинин ролун ойногум келбейт такыр. Коркосузбу? Жакшы кишинин ролун ойногум келет. Кинодо ушундай кабыл алып болушат го. Ким кандай жаман болсо ошонун жаман, мисалга Курманжан Даткада деле Алымбек Датканы өлтүргөн кишини мындай жаман образда кабыл алабыз. Ошол сыяктуу эле колдон келсе мындай комедиялар дагы үйрөнүшүбүз керек. Биз эми баягы чындыгын айтканда баягы тренировка кылбайбыз да, башкалардай спектакль ойнобойбуз, башка кылбайбыз. Бирок кино процессинде мисалга кино тарткан режиссердон дагы байланыштуу го. Сүймайке менен эле иштесем көбүнчө. Сүймайкеге барам. Жеңил иштейт да мындай. Көптө эле сен монт дегенде урушуп, сөгүп сатпайт да мындай. Чыргап эле. Минтип эле аткарып кой деп элечи. Ошентип аткарып жүрө беребиз да. Эми кино жөнүндө сөз болуп калды. Анан аткарган ролдоруңуз үчүн эң көп гонорар алган учуруңуз кайсы? Же албай эле тартылып жүрөсүзбү? Сүймайке. Сүймайке кайрылып койчу. Сүймайке өткөндө айткансыз, гонорарды берем, сен свой эмессиңби? Шашпай берем дегенсиз. Мына сурап атышат. Мен айтпай эле коеюн дегем, бирок акыркы калкештерде гонорар берилек, ага чейинки кинолордо бекер тартылган. Даже өзүм акча төлөгөнгө даярмын. Эми мындай да Эркин Эгембердиев деген сонун актер агабыз бар, мугалим, сонун киши. Ал байкенде жакшы таанышпыз. Анан Эркин байке бир туруп айтты да, ошол Мегатой, эл укпасыңдар тартылып атканда жакшы нерсе кылып атасың депчи. Анан кандайча деп эметсем, элестетсең ушу тасмада каласың дейт да. Ушул жашыңда, ушул кебетең менен дейт да. Анан чындыгында мен өзү эстеп кеттим да, мисалга Кавказский пленницаны, Шуриктин окуяларында тартылган кинолорду көргөндө дайыма 60-жылдарды дайыма көрөбүз да. Ошол кишилерди ошо боюнча эстейбиз да. Мен да өзүм эме кылып койдум, мисалга Мегатой бир жакшы, ачыгын айтканда ошол элге аябай сиңген да. Азыркыга чейин элдер жакшы комментарий айтат да. Анан бул багы элдик жакшы киного айланып калса, биз ошол 2015-жылдагы жашым менен 27-28 жаш, 27 жаштагы курагым менен ошол тасмада калам да.
Мен сурайын дегеним мындай, сиз өзүңүздү ошол жаштагыдай эле сезесизби? Мага мисалы үчүн сиз улуу кишидей көрүнөсүз да, өзүңүздү кандай ошол жашыңызга комфортно эле сезесизби? Мен 18-тегидей эле сезем негизи. Адам деген өзүнүн артындагы келаткан жаштарды көрүп карайт дейт го. Азыр кичинекей эле адам кыздар балдардан канча жылкысың десем, мен тамашалай берем да, 2001, 2002 ай мен машинам сенден улуураак экен депчи. Машинамдын маркасы 2001 жылкы дегендейчи. Ошон үчүн 30-тан ашып кеттик. Быйыл 31-ге чыгабыз. Ошон үчүн карыйт экенбиз эле жок, бирок жүрөк жаш карыш керек деп эле семирип, мендей болуп семирип кетпеңиздер. Лишний килограммдарды жок кылыш керек экен. Азыр ошонун үстүндө иштеп атам. Мурда мындай стройный эле жигит болчусуз. Көп айтат эле мен Инстаграмга чыкканда, быйылтыясың го, бетиң табактай болуп дегендер бар да, жашаткандан. Мен андай негатив жазгандар менен урушпайм да. Жөн эле өчүрүп, болсо удалить этип салам да. Ошонун баарын мындай окуй турасызбы? Эми баягы мындай караганда бир келгенде канча сообщение келгенин арасын карап койсоң эле чыгып калат да. Вот элечи анан. Мисалга мен өзүм Инстаграмды эле карайм. Башка сайттарга, башка жактарга чыккандарды вообще карабайм. Окугум да келбейт, честно. Ал жакта да ар кандай жазышы мүмкүн, бирок көңүлүм ооруп калбасын деп окубайм да. Жаман көрөм. Анан стройный жүрүш үчүн кекиртектейт. Анан көбүрөөк кыймылдаш керек экен. Мен негизи өзүм спортко кичине кызыкчумун, бирок баягы анализ тапшырып, ушинткенде баягы боруста гепатит Б деп чыгып калды, ошол экенде. Эми өтө деле коркунучтуу эмес экен, ал баягы болот экен адамдардачы. Ата-энем ошондой болгон экен, мага да ошондой болуп калган. Анан ошондо эме кылды. Чуркаба, оор көтөрбө, спорт менен эч неме кылбаш керек, диета карма деген 3 нерсе айткан, ошонун экөөсүн кылдым. Мен тамакты диета кармаган жокмун да, ошон үчүн семирип кеттим. 30 жашка келип мындай чыгармачылыгыңызда эмелерге жетиштиңиз, жеке адам катары анализдеп көргөндө? Негизи Бир карасаң 30 жаш эле жашап адам өзүнө мындай аябай критичный, критика менен аябай бир ылдый да карап эме кылганда өзүң да бирок кыйналып кетесиң да, бирок чындыгында адам өзүн кичине мактап да туруш керек экен, бирок слишком эле эмес да, көзү жумулуп жатып калбаш керек да. Адамдардын көбү неден коркот десе, идеалдуу болуп жашаган баягы көрүнөт го бизге, баягы кыйын ийгиликке жетип аткан адамдардын биз ийгилигин эле көрөбүз да, алардын жаман сапаттарын, жетпей калган нерселерин, баягы ишке ашпай калган нерселер айтылбайт да. Дайыма мындай ийгиликти насыр атпайсыз, эмнеге жетиштиңиз депчи, ошондо биз только ийгиликти айтабыз да. Анын канча кыйналганын айтпайбыз, канча нерсе күйүп кеткенин айтпайбыз да. Анан көп адамдар ошону көрүп туруп эле ийгиликти болгондо ушунчалык правильный болуш керек экен деп анан көбү болбойт экен да. Анан мен мисалга сабак алдым. Көп нерседен сабак алдым. Көп нерсе жазайм деп өзүм аракет кылдым, акча салдым, акчага күйдүм. Азыркы данный моментте дагы менде ошондой моментте турам. Ачыгын айткандачы, чындыгын айта берейин. Бир ишке керек болсо машинамды сатып туруп салып салгам. Азыр жүрөм. Азыр троллейбус менен, маршрутка менен, шашканда такси менен жүрөм. ыңгайлуу эле болот да, троллейбус, маршрутка. Адамдар карайт, бирок маршрутка менен эле жүргөн адам болчубуз да. Ашып кетсе 5 жыл, 6 жыл машина айдагандарбыз. Да, адамдар караганда кичине мынтип эме болосуң. Бизде деген мондай да. Карасаң деп монтип угуз айтат го. Өлү укмаксанга салганда кыйналып кетесиң, бирок мен ушул нерсени өзүм каалагам. Мен ушул нерсени өзүм жетким келет деп чуркап баратам да. Анан ушундай эле реакция болот да. Мындан башкача реакция болбойт. Атактуулугуңуз келишип ошол. Мен сүрөтчү болом дейчүмүн. Мен өзүм сүрөт окуу жайында окуган кишимин да. Мен живопись бөлүмүндө Чуйков атындагы Семен Афанасьевич Чуйков деген окуу жай бар. Ошол жакта живопись бөлүмүндө окугам 4-курска чейин. Мен сүрөт тартам кичине мен беречи. Ошон үчүн искусстводагы эле адаммын да. Атам айтып калды, Сүймөнкул Чокморов деле сүрөтчү болуп турган актер болуп кетпеди. Сен деле аракет кылып көр деп алам дегенде, мейли деп киного тартылганым ошондон да. Анда келиңизде өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Мага кызык, мисалы үчүн сиз сүрөтчү экениңизди мен билген эмесмин. Менин канын группасы 1 деп элечи. Кененирээк ошондон баштайлы.
негизи мен өзүм Айылда окуп, Актала району Баятов айылы бар, Нарын областына караштуу. Ошол жерде 10 класска чейин окугам. Анан Бишкекке көчүп кеткенбиз, баягы элдер кошо көчкөндө 2005. Анан келип биякта ошол сүрөт окуу жайын окудум. Аны мен кичинемден бери каалап жүрчүмүн. 6 класста мен эмеге Тургунбай Садыков атындагы Көктөм сүрөт академиясына мектебин окуйм деп аракет кылгам, бирок ата-энем жибербей койгон да. Алар айткан малды ким карайт деп анан жибербей коюп, кайра кийин келип сүрөт окуу жайга баары окудум да. Адам канча кыялданса деле ошол нерсе ишке ашат экен да. Анан мени байкемдер архитектор болосуң деген, бирок мен сүрөтчү болгум келчү. Сүрөттү баягы көп нерселерин үйрөнгүм келчү да, ошолорду үйрөндүм. Бирок өтө творчество менен монтип иштеп кеткен жокмун. Кыргызстанда сүрөттү баалаган адамдар аз тилекке каршы. Мындай сүрөт тартасызбы азыр? Бирок азыр тарта элекмин. Мен 2012ден бери кисти кармай элекмин. Бирок жан дүйнөм аябай каалап келет азыр мындай бир ээн жерге чыгып, мен мына природанын тартканын жакшы көрөм да. Ага да бир мындай убакыт бөлүш керек деп ойлойм. Үйгө отуруп алып тартып берсеңиз болбойбу? Үйгө отуруп алып натурадан тартыш керек да негизичи. Биз сүрөттөн көчүргөндү халтура деп коет да. Натурадан ошол эмени карап алып тарткан жакшы. Ошол анан сүрөтчү болдум негизи. Анан келип жана сетевой маркетинг аралаштым. Сетевой маркетингде жакшы адамдар менен тааныш болдум. Жаман адамдарды дагы көрдүм. Адам менен иштешкенди ошол жактан аябай эме кылдым. Тармак маркетингде кыйрат акчаны өлө көп тапкан жокмун, бирок болуп атты кичине эле, бирок көбүнчө тажрыйба алып турмун да. Эл астына чыкканды үйрөнүп алдым ошондон. Сабак өтүп, элдин астына чыгып, анан ошо компаниянын алпарчысы болуп кеттим. Кылыш Шаршембиев деген агайым бар, жакшы байке, до сих пор иштейт да. Мен азыр көптөн бери жолуга элекмин. Ошол агайыбыз мени сахна ачып көрбөйсүң деди да. Анда арык бала болчумун. Боюң узун, нормально чыгып сүйлөп көрбөйсүң. Анан деле бир ушул мектепте окуп жүргөндө КВНге да катышчу эмесмин, уялганыма. Элдин астына чыккандан апчы коркчумун. Бирок ошо сетке барганда мен талкаладым ошонучу. Өзгөрөм дедим, өзгөрдүм. Тармактык маркетинг мындай көбүнчө эле жаман көрөт го, болбогон нерседе пайдалуу жагы да баспайбы? Пайдалуу жагы бар, просто эмне үчүн болбойт? Финансовый пирамида же болбосо продукт иштебесе, продукт вообще начар болсо, ошону анан кымбат баада сатса ал туура эмес. Эгер чын эле пайдасы бар, адамга жардам алып келип аткан 100 жыл болгон компаниялар бар да. Ал жерде мисалга өтө эмгек кылыш керек. Оңой айтышат го. Көбүнчө тармак маркетингде эмне үчүн жаман дейт? Көп адам билимсиз барат. Адам менен иштегенди билбей барат дагы, алар мындай кылат. Алдайт. Сиз деп жазып коюш үчүн сизди алдайт. Элестеткиле, алакка кандай адамдар барат? Көбүнчө жумуш издеген, кыйналган адамдар барат дагы, алар барып туруп, ал жерден көп бат эле байып кеткиси келет да. Кедей өзү батпайгысы келет экен да. Негизи кечирээк байыт да, адам эмгек кылыш керек. Анан ошол эркинде сөзүн алыш үчүн ага калп айтат. Алдайт. Эчтеке эле кылбай эле кой, үйдө отуруп эле акча тапкым келеби дегендер толтура кош. Үйдө отуруп эле ким акча тапса элдин баары эчке чыкпай койот эле. Бирок мындай учур бар, мындай кеч эмгек кылыш керек деп атпайсызбы? Yüzүчү адамдар бар да, өзүнүн эле мындай ийгиликтер келе берет. Алдынан жакшы адамдар жолугат, жакшы нерселерге дегенде, кээ адамдар түйшүкчө ушунчалык аракет кылып атып жатат да. Сиз экөөнүн кайсысына киресиз? Мен деги экинчисине кирсем керек, анткени алдап кетет. Көп эле кишиге ишенип алып болот го, ушундай кидайт этет жашоодо. Акыркы иште дагы сөзгө ишендик, чоң суммага алдап койду бизди. Эми бир техника менен эме кылып жүргөнбүз. Ошо сыяктуу нерселерден жабыркайм да көпчү, ишенчектигимен. Өзүм да ойлой берем да, мындай мактанып аткандай болбоймун ба. Атам калп айтпай, принципиальный жүргөн адам да. Ошол тарбияда чындыкты айтып, жок нерсени бар деп айта албайм да. Жок, всё. Эми кыскача суроолорубуз бар, ачык айтсаңыз да болот. Ачык. Эркек мырзаларда көп эле болсо керек. Балким досторуңуз менен уруулук кылгансыз же өзүңүз жалгыз уруулук кылып кармалып калган учуруңуз болбойбу? Мындай кичинекейиңизде мындай контектордо эмес, чоң балким. Мондай кылбайлы, бирок байкем урушат го мени. Айта бериңиз, урушпайт. Эркек байке. Мен кечирип коңуз, эми өттү деп ошону апама айта элекпиз, атамдарга деле. Ооба, бир тууган менин агам бар. Экөөбүз ошол эле го, менин жашоомдо ошол эле болгон. Мен ошону айтайын, кечирип коңуз. Мен анда деген 3-класс болчумун.
Анан 90 канчанчы жыл болуп калды? 99 жыл болуп калат да ошондо. Оор эле болду жашоочу. Анан дайыма ошол баягы акча жетишпейт айыл жергесинде. Анан биз ошол райондун четерек жеринде жашап, мал кармайбыз да. Анан апам айтты, барып сүт сатып келгиле депчи. Сүт болсо литр 3 сом. Анан байкем экөөбүз жиберди да. Анан анда жана канистр баклажка жок, бетонго куюп койгон, капкагы бар. Анан аны мен велосипедине өңгөрүлүп алып, анан мен бетон кармап алгам да. Анан бир жеринде кыдырып жүрсөк эле баягы рульди монтип кеткенде колуман бетон чыгып кетти да. Анан жерге түшүп турган сүт төгүлүп калды. Анан экөөбүз вообще өлүп калдык. Апам өлтүрөт десе эмне кылабыз? Мен барып айтам деп атам. Мен барып айтам ушинтип апам сабап урушат. Анан эмне кылабыз? Мен акырын кирип үйдөн буудай урдап чыгам. Ошону сатып, анан сүттү сатып келдик деп беребиз дейт. Мен такыр болбой атып анан айла жок көндүм да. Өлө жаман болдум, бирок ошону кирип анан алып чыкты. Алып чыгып анан өткөрүп анан бердик да. Бирок кийин мен сүт сатканды өзүм үйрөнүп кеттим да. Мен кичекей кезимен айылда сүт сатчумун. Эртең мен таң атпай апам уйсап берет, 6-да көтөрүп алып кетем. Анан этаж үйлөр, жер үйлөр бар, анан дыкылдатып. Süt alasызбы дейм, анан алам десе банкам бар, анан 1 литр сүт күйүп берем. Ошондой күндөр өткөндө 10 сом, 15 сом алып келебиз, ошол жетчү да жашоого. Чай, чемек алып. Катуу таяк жеген учуруңуз? Көп эле болгон. Мен мектепте окуп жүргөндө аябай орусча хулиган болчумун да. Мушташып атаман болчумун да. Ошол учурда мен жүрүп мушташтым. Параллель мектеп бар эле башка. Ошол жактын бир балдар менен каршы болчубуз да. Анан бир отуруш кылып туган күнгө барган кезде көп балдар болуп келип, анан ошол жактан мен жалгыз балдарым туруп калды карап мушташпай. Мени бир 5-6 бала сабаган да. Ошондо себеп жок элеби же бир? Эми бири-бирибизге каршыбыз да, анда мен бир жерден мен сабап койгом, мен чаап салгам деген нерселер бар да, бири-бирибизге каршыбыз да, эч ким жеңилбейт, короче. Эркектер түшүнөт да ал теманычы. Анан ошондо катуу башка көп мына жегем да, тепкилешкен. Ошондон башым ооруйт да сих пор, мен сотрясенияларым бар. Аны үйгө айтпайсың, айтсаң эркек болбой каласың да. Анан кийин түшүндүм, анын баарысы менин ден соолугум экенин кийин түшүндүм да. Азыркыга чейин кээде башың ооруганда ошонун баарысы мындай бир тыйынга турбайт экенин түшүндүм да. Азыркы жаштар мүмкүн ошону мындай өтө мен күчтүүмүн деп ойлочумун, көрсөм мен эң алсыз кишкемин да. Сөз көтөрө албаган, дайыма бирөөнү сабай берген ушундай. Биринчи сүйүүңүздү айтып бербейсизби? Ал сүйүүнүн атын айтпай эле коелу, ата ажырашып кетейт болуп. Айылда эле болгон. Мен 8-класста сүйүп бир кызды. Анан ага 2 жылда жүрүп жеткем. Анан ал мени сүйүп эле таштап койгон да, 1-2 ай, 1,5 айдан кийин. Ошончолук бактылуу болгом да, менден өткөн бактылуу киши жок болгон ошондочу. Мен чын эле сүйүүгө, тоок сүйүү деп беришет го, бирок чыныгы сүйүүгө ошондо кабылып турмун, жүрөгүм менен. Анан ошондо мен эме болдум. Ыйладым, таштап кетти. Сүйүү жок дедим ошондо. Сүйүү деген болбогон нерсе дедим. Бирок көрсө ал кезде катуу кыйналып аткан экенмин, бирок сүйүү бар. Андан кийин жолуктуңузбу ал кызга? Андан кийин жолуктум. Убакыт өткөндөн кийин. Жолуктум. Бир учурда мага Инстаграмдан жазды. Турмуш куруптур, бала чакасы бар, анан просто баягы сыймыктанабыз менен деп жазды. Ийгилик каалайм ошол. Таштап кеткенин өкүнүп балким ичинен. Жок, экөөбүз бир болгонбуз. Кийин мен таштап кеткем. Айылда эле. Меники Санта-Барбара сүйүү болгон да, алчы мен чытап, анан кайра экөөбүз кайра жүрүп, анан бешара көчүп кетип калган да. Ачка калган күнүңүз болдубу? Болгон. Ал кезде баягы эле айыл кайра эле. Бизде райондо атам биз жашайбыз, бирок бир Акчи деген айылда иштеп, ошол жактан жер алган да, айдоо жеринчи. Анан чөп деген балекет бар да айылдачы. Нарында мал багасын только чөп кармаш керек да. Анан ошондо бардык, атам экөөбүз чөпкө барып,
20 километр алыста ат менен барып анан ошо чөп жыйнап ошентип анан апарган жармабыз наныбыз түгөнүп калды. Анан ошондо өлө ачка болгом да, мына эсимен кетпеген ачкалык ошол да. Анан бир 10 литрлик немеде канистрада түйүндө эле жарма турат. Ошого атам барып бир 5 литр суу куюп келип экөөбүз ичип, нандын күпүндөрүн баарын калтырбай жеп, ачка турсам анан ошол жакта бир киши бар. Ошол сарайы бар да. Ошол киши келип, мен эгин чаптым, түшүмдү жакшы майлап козу союп эт жеп кеткиле дегенде өлө сүйүнгөм да. Барып эт жеп турган үйгө кеткем да. Ошол учур болгон. Сиздин мындай катуу сатып кеткен адам болгонбу? Мындай тааныштар эмес, жакын адамдар сатып кеткенде өзгөчө жаман болуш керек. Досторуңуз бар экен. Болгон. Бул деген мен аябай ишенген адам буга чейин айтпай эле коелу деген эмес, ачыгынчы бирок айт. Эми убакыт өттү. Гүлнур Асанованын жолдошу болгон Бактияр деген бала. Мен чын жүрөгүмөн ишенгем. Аябай катуу ишенгем. Прям иштештүсүздөр, Биз чогуу мен ал бала мага ыйлап туруп жашоосун айтып бергенде мен ушунчалык жардам берейин дегем да, макул деп. İşte гейбе баары жакшы болот деп. Ошол сөздөрдүн бири туура эме чын чыкпаганына мен кийин ушунчалык стресске калдым ошол учурда. Бизди алдап чоң акчага да алдады да. Да, милицияга бердик, өндүрдүк, бирок ичим жаман болуп калат экен да ошондо. Аябай жаман болду. Гүлнурдан кечирим сурадым. Барып кечирим сурадым. Кечирип кой, мен сени туура эмес. Мен аны укпай койгом да. Ошондо ошол анчалык ошол балада мен саткан бака боло элек го. Азыр мындай жүз көрүшүп каласыздарбы? Мага көрүнө элек ошол бала азыр. 3 жылга кетип баратат го, мен көрө элекмин. Мен бүт жактан чорныйга салып койгон эч жерден көрө албайм. Жара жүрөт деп айтышат, бирок Кудайдан жетет го бардык нерсеге. Өзүңүз мындай өлеңиңиз чоң эле киши болгонсуң менен жүрөгүңүз мындай назик кичинекей турбайбы? Мен эмем тарынчак. Мындай шайыр жүргөн жагат өзүмөчү. Дайыма тамашалашып, күлүп, адамдар менен жакшы тил табышканга аракет кылып жүрөм да, бирок бир учурда мындай кыйналып калгам, сразу билинип калат да. Анткени сүйлөбөй калам, күлбөй калам, анан тарынам. Орчасы злопамятный деп койчу эле. Кыргызчасы кандай? Кекчил. Ошону чытай албай атам, кекчил болуп, унутпай. Бирок жашоо үйрөтүп атат көп нерселерди. Принципке тургандан туруп алып, кыйналгандан көрө компромисске барганды, адамдарды кечиргенди, жакшы жашоого башкача аракет кылганды. Адам жаңылат мүмкүн. Ошон үчүн баардык нерсени кечирем. Кудай жараткандын колундабыз го барыбыз. Кудай бир күн кечирер. Мырзалар ыйлабайт дейт, бирок ыйлап көргөн учуруңуз болду беле? Мен эмемин, жашыкмын аябай. Мен кимге ыйлайм? Мен өтө жакын адамдардан бир катуу нерсе болгондо ыйлайм. Ушунчалык бир эме болот го. Эчтеке кыла албайсың да, короче. Чоочун бирөө болсо чабы эсең, сабап ийиши мүмкүн, туурабы? Мындай же сөгүнүп сагынып, жаман нерселер менен уруш салышың мүмкүн. Бирок жакын адамыңа эчтеке кыла албаганда мен ыйлайм. Ызаланган. Акыркы жолу качан ыйладыңыз? Акыркы жолу эсимде жок, кылып отурса азыр. Бир жарым жыл болуп калды. Бирок жан дүйнөң моженің бошоп калат да, чыгып ошо кыйкырып, ыйлап, наразычылыгыңды айтып, Кудайдан жалбарып, неге деп сурап, эс алып кайра чыгып каласың. Ошо неге деген суроо берген учурларыңыз көп эле болгонбу? Болот мындай, за что да, эмне үчүн кечке эле неге ушундай деген. Эмне эле ушундай болуп атат. Бирок айтат го, билбейм эми туура нерсеби, туура эмес нерсеби баягы. Кудай ар биринин деңгээлине жараша сыноо берет дейт го, анан кээде Кудай ушу мага оор сыноо бербе, мен көтөрө албайм деп сурансаң бербейт деп уккам да. Мен ошентип суранам. Мага анчалык оор сыноо бербечи, пожалуйста депчи. Бирок ошончолук оор нерсе берген сайын биз күчтүү болобуз да, эгер сынып калбасак. Сынып кетсек, анда күчтүү эмеспиз.
кадр сыртында айтып аттыңыз, мен деле идеалдуу адам эмесмин, мен деле сөгүнөм деп, мен деле жиним келет деп, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Жин келгенде мен тааныган жакын жүргөн балдар бар да, мен аларды аябай урушам да, кууруп кээде жаман сөздөр менен сөгүнөм. Эми билбейм, сөгүнбөгөн эркекти тапсаңар мүмкүн, эми молдо болуп жүрүп аябай такыба кишилер эле сөгүнбөсө, эркек деген отуруп алып достор менен отурганда бир сөгүнүп, анан бир сөз айтып, анан дагы этегинде сөгүнүп коет да. Ушундай видео чыкты эле. Жок, негизи ошондой да, бир нерсени айтып атканда сөгүнүп барып анан момундай анан тигиндей деп айтасың. Мен деле ошондой. Мен просто баягы сабак өткөндө же болбосо кыздардын жанында, же болбосо үй бүлөнүн ичинде жүргөндө сөгүнбөйм албетте. Тең туштар менен жүргөндө, жакын балдар менен жүргөндө болот. Анан 2-3 учур болгон. Ата-энем көзүнчө сөгүнүп, жиним келген учурда жана машина менен кетип баратканда көбүнчө жол торошуп, кырылышкан учурлар болуп калат го, ошондо чыгып алып туруп анан кээде уяласың да, видеого чыгып кетпейби депчи, бирок айла жок, жиниң келгенде токтоно албай каласың го, ошол нерсе болуп кетет да. Деги эле ушул Айзат Болотбек кызы деген ушундай сонун YouTube каналдын катталуучусу болгонуңуз болсоңуз, анда сиз сизге ийгилик гана каалайм. Эгер катталып ушул каналдан жакшы нерселер, жакшы маектерди, жакшы адамдардын маалымат, жаңылыктарын берип аткан канал болуп аткандан кийин сиздер дагы колдоп коңуздар, лайк басып, только видео лайк бассам, дизлайк кереги жок. Жакшы комментарий жазып, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн колдооңуздарды ушул нерсе менен көргөзсөңүздөр болот. Анан жана коңгуроону басып койсоңуздар, это вообще бомба болот, бомба. Ошол анан биз Мир сушиде отурабыз. Азыр негизи обещать этишкен, азыр суши жейбиз депчи, мен ошого эле келгем негизи, жана ошо жакшы суши ушул жакта бар, келип суши жеп кетиңиздер. Анан менин өзүм каналым болот, эле эме любой эле барсак эле өзүнүн YouTube каналын айтып берет го. Максат Надырбеков YouTube каналы жакында буюрса март айында чыгат. Катталыңыздар, ал жакта да биз сонун кызыктуу маалыматтарды беришебиз, чогуу иштешебиз, баарыңыздарды биз сүйөбүз. Кандай жаман адам болсок дагы, ушундай жаман балдарыңар бар экен, айла жок. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.